Арбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар. Республикалык штабтын пресс борборунда Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин орун басары Каратаев Мадамин Мусаевич Кыргызстандагы эпидемиологиялык абал боюнча маалымат берет жана коомчулукта көтөрүлүп жаткан суроолорго дагы жооп берет. Бүгүнкү биздин брифинг Түзөбүдөн ЛТР, КТРК, Алато 24, Пирамида, 5 канал, облустук телеканалдардан жана медиа борборлордон, Кабар улуттук маалымат агенттигинин, ЛФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Минкы ЛФМ радиолорунан, ЛТРнин YouTube каналы жана Facebooктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство жана 1 радионун баракчаларынан угуп көрө аласыздар. Добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. Мы начинаем брифинг заместителя министра здравоохранения Кыргызской Республики Каратаева Мадамина Мусаевича. Он расскажет нам об эпидемиологической ситуации в Кыргызстане на сегодняшний день и также ответит на вопросы, которые на данный момент поднимаются в обществе. Прямой эфир вы можете посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Алато 24, Пирамида, 5 канал, областных телеканалах и медиацентрах, также на радиостанциях ЛФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Минкы ЛФМ, по национальному информационному агентству Кабар, на YouTube-канале ГТРК ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз өкмөтү, социальное правительство и 1 радио. Мадам Мусаевич, сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Уруксат болсо 9 апрелге саат 8ге болгон коронавирус боюнча өлкөдөгү абал боюнча маалымат берип кетейин. Бүгүнкү күндө жаңы 10 учур катталды. Бишкек шаарында 1, Ош областында 1, Ош шаарында 3, Жалал Абад областында 5. Жалпысынан Кыргызстанда катталгандардын саны 280ге жетти. Анын ичинен Жалал Абад областында 86, Ош областында 98, Чүй областында 7, Баткен областында 4, Ош шаарында 36, Бишкек шаарында 36, Нарын областында 10, Ысык-Көл областында 3. Тилекке каршы медициналык кызматкерлердин ичинен 34 учур, анын ичинен 2 жаңы учур катталды. Катталгандардын ичинен 147 аялдар, 133 эркектер. А жаңы катталган учурлардан 3 аял, 7 эркек. Жашына карайтырган болсок, бизде 30 учур бул 15 жашка чейинки балдар, анын ичинен 2 1 жашка чейинки, 16 жаштан 19 жашка чейинкилер 11, 20 жаштан 35ке чейинки 71, 35 жаштан 55 жашка чейинкилер 101, 56дан андан улгайгандар 67. Бүгүнкү күндө мына ооруканада жаткандар 246, анын ичинен оор абалда 10, 5-өө жандандыруу бөлүмүндө жатат. Бирөө Нокат аймактык ооруканасында, 4-өө республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасында. Изилдөөлөр боюнча анализдерге боюнча 5 февралдан баштап 20.901 анализ алынган, анын ичинен 15.117 анализ чыкты. Контактный адамдар боюнча бул жерде контактный адамдар бул жерде 1 категорияда 1058, 2 категорияда 5210 контактный адамдар катталды. Анан обсервацияда жаткандар дагы бар. Эгерде биз учурлар бул тастыкталган болуп же экспресс лаборатория боюнча тастыктала турган болсо, аларды сразу эле биз изолировать этип, аларды бөлүп атабыз. Контактныйлардын боюнча, жайылтуу боюнча иштер, эпидемиологиялык изилдөөлөр жүрүп жатат. Доброе утро, уважаемые телезрители. Разрешите представить информацию на 9 апреля в 8 часов по коронавирусу в республике. Зарегистрировано до 10 новых случаев, подтвержденных COVID-19. Из них в городе Бишкек 1 случай, в Ошской области 1, в городе Ош 3, в Жалал-Абадской области 5. В Кыргызстане всего подтвержденных случаев дошло до 280. Из них в Жалал-Абадской области 86, Ошской области 98, Чуйской области 7, Баткенской области 4, город Ош и город Бишкек по 36, Нарынской области 10 и Исыкульской области 3. К сожалению, медицинские работники 34 случая, из них 2 новых случая. Из зарегистрированных положительных случаев 147 женщина,
133 мужчины. Из новых случаев 3 женщины, 7 мужчин. Если посмотреть зарегистрированные случаи по возрасту, то дети в возрасте до 15 лет составили 30 случаев. Из них до 1 года 2 случая, от 16 до 19 лет 11 случаев, от 20 до 35 лет 71 случай, от 35 до 55 лет 101 случай, свыше 56 лет 67 случаев. Сегодняшний день в стационаре лежат 246 пациентов. Из них 10 тяжелые, из них 5 больных находятся в отделении реанимации. 1 в Новокатской территориальной больнице, 4 это Республиканской клинической инфекционной больнице. Всего поступило образцов на исследование с 5 февраля текущего года 20 901. Проведено исследование 15 117. Количество контактных лиц лабораторно подтвержденными больными составило 6268. Из них близкий контакт первой категории 1058, другие контакты второй категории 5210 больных. Вот информация. Спасибо за внимание. Мадай Мусаевич, анда эгерде мүмкүн болсо, жанагы биздин коомдо көтөрүлүп аткан суроолор бар экен, ошондон мүмкүнчүлүктөн пайдаланып берип алалык. Мына барыңызга белгилүү, кечээдөн бери эле ушу эмелерде интернет айдыңында дагы бир мындай суроолор болуп атты эле. Эмне үчүн жанагы тепловизорлор адамдын температурасын туура эмес көрсөтөт деген. Бұл орчундуу маселе. Өзүңүздөр билесиздер, бүгүнкү күндө тепловизорлор көбүнчө үйдүн ичинде, бөлмөнүн ичине эмеге туура келгенде бөлмөнүн ичинде көрүлө турган болгон. Анан кийин бул жерде суук температурада болсо, өзүнүн кичине болсо дагы так көрсөтпөй калган маселелер болду. Мына өзүңүздөр билесиздер, кече мына Кытайдын элчиси бизге гуманитардык жардам боюнча тепловизорлор келди. Биз аларды карадык. Бүгүнкү күндө биз алмаштырабыз тыштагы СКПларга. Бул жерде тыштагы эмелерге ошол жаңы чувствительности жогору тепловизорлорду беребиз. Калгандарын бардыгын эгер үйдүн ичинде боло турган болсо, же бөлмөнүн ичинде боло турган болсо, аларга алмаштырабыз. Бишкек шаарынын жанагы санэпидемия станциясынын кызматкерлери обсервацияда жатат. Алардын арасынан 6 кызматкер дагы ошо жуктуруп алган деген божомолдор болуп атат. Анан мындай маалыматты эмне үчүн саламаттык сактоо министрлиги жашырып жатышат деген да суроо болуп атат. Бул жерде жашырып жаткан жок. Туура айтасыздар. Бишкектик санитардык эпидемиология көзөмөл борборунда 4 киши тастыкталды. 6 киши обсервацияда жатат. Калган контактта болгондордун бардыгын биз анализди өткөрдүк. Алардын анализи тастыкталбагандан кийин алар иштеп атат. Ошол бөлүмдөгү бардык катнашта болгондор, ошол жердеги кызматкерлер бардык обсервацияга алынды. Невозможно получить на дому помощь и консультации нужных специалистов, даже когда температура у детей. Скорая не приезжает, врачи на дом не приходят. Бул боюнча биз азыр мен тактап коеюн, бул боюнча факт менен берсе, тез жардам бүгүнкү күндө мамлекеттик расмий тилде айтайын. Скорая сегодняшний день работает в обычном режиме. Действительно не хватает специалистов, потому что многие специалисты, они подключены в мобильные бригады. Но это не говорит, что они не оказывают. Дайте конкретные факты, мы будем, значит, эту работу организовать. Скорый будет приезжать, скорый будет обслуживать и оказывать необходимую помощь. Новорожденные с тяжелыми диагнозами не могут быть проконсультированы в роддоме узкими специалистами, потому что у тех нет пропусков, и их не могут получить и пациенты, которым нужно сделать обследование, МРТ и другие. Вы знаете, здесь то же самое, значит, в роддоме работают узкие специалисты по возможности, в плане того, чтобы они не могут быть консультированы. Давайте, у нас есть горячая линия по поводу пропусков. Мы полностью обеспечили пропусками, значит, наших специалистов-врачей и транспортом, где могут, значит, они могут где ближе к дому и, значит, приехать на работу в организованном транспорте. Они работают. Если есть единичные случаи, давайте мы, значит, в рабочем порядке решим. Если нужно, мы отправим на дом специалистов. Жарандар кайсы бирдиктүү номурга чалыш керек? Так жана туура жоопторду алуу үчүн жана маселенин чечүүсүнө жол берген.
118 бирдиктүү номер бар, ага чалышсын, ал жерде так жана консультацияны, кеңештерди ала алат. В больницах обслуживают только экстренных больных, а что делать тем, кому нужно уточнить диагноз для раннего выявления проблем со здоровьем? Здесь, понимаете, да, действительно, когда с момента наступления чрезвычайной ситуации мы плановых больных и плановые операции мы отложили, только оставили экстренные больные. Если нужно уточнение для раннего выявления, тоже пусть обращается 118, мы, значит, отправим, организуем необходимую, значит, консультацию, необходимую помощь. Медиктерди коргоочу кийимдер боюнча толук маалымат айта аласызбы? Канча запастары бар, одноразовый, бир жолу пайдалануучу же көп жолу пайдалануучу? Канча убакта бир алмаштыруш керек дейт? Бұл жерде сіз тура айттыңыз, мына мен айтып кеттім, 34 медициналық қызматкер бүгінгі күнде тилекке қарсы тақталды деп. Бұл жерде бірінші уақытта бізде жетіспей қалды. Бүгінгі күнде гуманитардық жардам менен мына келіп атат. Мен айтып кеттім, мына кечеле Қытай берді. Анан чықары бізге Өзбекстаннан келді гуманитардық жардам. Бүгінгі күнде жетіштүү эле. Бирок біз айтып атабыз, маскаларды, бет каптарды 3 сааттын ичинде алмаштырыш керек. Анан кейін бұл жерде разовый костюмдар бар, разовый костюмдарды кирип чыккандан кейін аларды тышташ керек, анан күйдүрүш керек деп. Бұл жерде бүгүнкү күндө биз индивидуальный коргоо каражаттары менен камсыздап атабыз. Тура жерлерде жетишпей атат, бирок бул боюнча иштеп, кече дагы керектүү муктаждыктарды бардыгын айттык. Ошол эле медиктерди коргоону күчөтүү боюнча кандай чаралар көрүлүүдө? Бұл жерде мен мүмкіншіліктен пайдаланып, өзімнің атынан, Саламаттык сактоо министрлигинин атынан чоң ыраазычылык билдирип кетүүгө уруксат этиңиздер. Мына жергиликтүү бийликке мен тактап айта турган болсом, мисалы Жалал Абадтын мына өкмөттүн Жалал Абадтагы өкүлү 670 000 сом бул жана медиктерге кошумча жардам болсун деп, стимул болсун деп, ол 300 000 сом Сузактын санэпиднадзоруна, 300 000 сом Жалал Абадтын, 70 000 сом областык клиникалык борбордун жугуштуу оорулар медиктерине жардам көрсөттү. Мындан тышкары Ош шаарынын мэри мына 5 тонна унду медициналык кызматкерлер алсын деп, андан тышкары 600 данада средства индивидуальной защиты алып берди. Андан дагы кошумча жардам берем деп атат. Ош областынын өкмөттүн өкүлү 2 тонна Ош областтык клиникалык ооруканага ун, 200 литр май, 2 тонна картошка, ноокат, Кара Суу райондорунда иштеген медиктерге жардам берди. Мындан дагы жардам болуп атат. Андан тышкары мен айтайын дегеним, мына Эпид фонддон кошумча акча айлыгынан тышкары ошол иштеп аткан, ошол эпидемиология ачакта иштеп аткан медицина кызматкерлерине каралып, азырынча мына 8 апрелден баштап март айына төлөнө баштайт. Ошол эле маалда медицина кызматкерлеринин ысык тамак маселеси кандай чечилип жатат? Ачка иштеп жатышат деген маалымат канчалык деңгээлде чындап? Бул туура эмес маалымат. Бул жерде медицина кызматкерлеринин ошол түштүк тамакты уюштурдук. Бул жерде ооруканада иштеп аткандар барды, оорукананын өзүнүн администрациясы уюштурду. А СКПда иштегендерди биз уюштуруп, бул жерде өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана жергиликтүү бийлик менен бул жерде түштүк тамакты бардыгын тамагын уюштуруп атат. Ошо коронавирус илдети менен күрөшүүдө жалпысынан канча медицина кызматкерлери иштеп жатышат? Бул жерде мен айта турган болсом, бул жерде медицина кызматкерлери өтө көп иштеп атат. Негизинен бул жерде бул инфекционисттер, анан кийин бизде мобильный бригадада иштеген эпидемиологдор, эң негизгиси бүгүнкү күндө коронавирус боюнча бардык эле медицина кызматкерлери бардык эле иштеп атат, өзүңүздөр билесиздер. Мындан тышкары эми эң негизги күч бүгүнкү күндө бул санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборлорунун кызматкерлерине жана инфекцияда иштеген ошол жердеги инфекциялык бөлүм жана инфекциялык ооруканаларга негизги күч келип атат. Ал эми өз каалоосу менен оору очогуна кетип жаткандардын саны канча болду? Негизи ошондой кызматкерлер барбы?
кызматкерлер бар, мына бригада иштеп атат. Кыргыз мамлекеттик медицина академиясынын кызматкерлери, кафедранын мугалимдери дагы мына каалоолорду уюштуруп, ошол боюнча мына түштүккө бригада барды, Жалал Абадка, Ала Букага бригада барды, Ошко бригада барды. Азыр биз дагы түндүк жагынан дагы ошол жерде өз каалоосу менен иштейм дегендерди уюштуруп жөнөтүп жатабыз. В больницах обслуживают только экстренных больных. А что делать тем, кому нужно уточнить диагноз для раннего выявления проблем со здоровьем? Здесь я уже говорил, значит, да, действительно экстренные больные сегодняшний день в первую очередь нуждаются. Если кому-то нужно для раннего выявления проблем со здоровьем, они могут обратиться, мы организуем необходимую консультацию и медицинскую помощь. Почему не выдают продуктовый набор медработникам? Кроме зарплаты больше никаких стимулов. Я уже говорил, здесь, понимаете, здесь продуктовый набор, то, что организовано местной властью. Кроме того, пользуясь моментом, я хочу благодарить многих депутатов, предпринимателей, спонсоров, которые готовы оказать медицинскую помощь, кроме того, значит, продуктами. Я хотел бы отметить депутат Арапбаева Азамата Абдулладжановича, Примова Улан Бердибаевича, Нурматова Куанышбек Советовича и других депутатов, которые, значит, организовали продуктовый набор не только медицинским работникам и населению, где они нуждаются. Акыркы суроо берип коелук, ошо обсервация талаптарын жогорулатуу боюнча кандай чараларды көрүп атасыңар? Эми бул жерде өзүңүздөр билесиздер, бүгүнкү күндө биз мындай эмеге толук даяр болбой калдык. Ошондуктан жетишсиз болуп, керебеттердин саны, койкалардын. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө милдеттүү түрдө өзүбүз мына өзүңүздөр билесиздер, ооруканаларда, жатаканаларда, башка жерлерде ачууга да туура келди. Эми обсервация керектүү койкаларды биз ачып даярдап атабыз. Эми ал жердеги шарттар кандай болсо да максималдуу шарттар жооп бергенге. Башында биз бүгүнкү күндө шартты жасоо кыйынчылыктарды туулду, себеби алар бардыгы мындай ооруканага же атайын эмеге мындай ылайыкталган эмес эле. Эгерде ушул мүмкүн болсо ушул суроого да орусча жооп берип коесузбу, көбүрөөк кеңирээк түшүнгөнгө. Но здесь, понимаете, были действительно замечания и нарекания в плане того, чтобы нет условий, где содержатся для обсервации больные или контактные. Действительно, мы в этом плане многие не приспособлены, многие здания и общежития, значит, гостиницы не приспособлены для, значит, как стационар. В этом плане были случаи, но мы максимально делаем то, чтобы приблизить условия, чтобы было, значит, в условиях обсервации, те, которые находились, они чувствовали максимально, значит, как в домашних условиях, как в стационарных условиях. Но мы сегодняшний день постараемся где-то открывать, вы знаете, что в гостиницах мы открыли обсервацию, значит, многие вот общежитиях открываются, частные центры представляют свои, значит, помещения для обсервации. В этом плане, значит, работа ведется. Мадам Мусаевич, чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, Республикалык штабтын пресс борборунда Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин орун басары Каратаев Мадамин Мусаевич болду. Биздин Кыргызстандагы эпидемиологиялык абал тууралуу маалымат берип, жана коомдо көтөрүлүп жаткан актуалдуу суроолорго дагы жооп берди. Түз абадон бизди ЛТР, КТРК, Алато 24, Пирамида, 5-канал, облустук телеканалдардан жана медиа борборлордун Кабар улуттук маалымат агенттигинен, ЛФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, менки ЛФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан жана Facebooктан Кыргыз өкмөтү социальное правительство 1 радионун баракчаларынан угуп көрдүңүздөр. Чоң рахмат.